Саламатсыздар. Эми бул маалымат бере тургандар менен иштөө дагы этнография илимде абдан маанилүү да. Мунун мааниси абдан жогору, себеби ошол талаага чыккан, талааны тандап ошол жерге барган илимпоз үчүн бул өтө орчундуу. Анан ага барыш үчүн илимпоз сөзсүз түрдө бир даярдык көрүш керек. Даярдык көргөн биринчиден ушул өзүнүн тандап алган темасы, алдыга койгон максаты, аны ошону камсыз кылыш үчүн кандай кылыш керек? Ошону жөнүндө ойлонуш керек да. Анан сөзсүз түрдө так бир өзү элестетиш керек. Эмне жөнүндө барганда ушу бир маалымат бере турган адам менен жолукканда эмне жөнүндө сүйлөшөм, кандай маселелерди козгойм жана кандай маалыматтарды алышым керек дегендей, ошондой бир так өзүндө бир элестетүү болуш керек да. Анан бул маселени чечүүдө албетте алдын ала түзүп алган бир изилдөөнүн программасынын мааниси жакшы да. Программа анан жанагыдай бир суроо бере турган бир кагаз, суроолордун мындайча айтканда тизмеси деп коелучу. Ушундай ыраттуу тизмени түзүп алуу, жанагыдай программаны түзүп алуу абдан маанилүү. Мына жанагы ошол эле Абрамсондор деле убагында жанагыдай программа түзүп, программа менен иштеген. Жанагыдай мына Россиянын этнографтары атайын кээ бир жанагыдай коллективдүү бир жарыяланган эмгектерде тиркеме катары берилип, аяк жагында же болбосо атайын эле публикация катары дагы ошол кандайдыр бир тема боюнча материал топтоого байланышкан программаларды жарыялагандыгы мындай адабияттардан кезигет да. Анан бул программа жанагы суроо берүүчү суроолор изилдөөчү үчүн этнограф үчүн өзүнчө бир шпаргалканын милдетин аткарат. Өзүнө керектүү шпаргалка. Себеби тиги адам деген өзүнүн мындайча айтканда тиги ушу адам менен сүйлөшө турган, информатор менен сүйлөшө турган болгондон кийин мындай бир ыраттуулукту сакташ үчүн анан бир кайсы суроолорго көңүл буруш керек экендигин билиш үчүн ошондой мындай даярдап алган суроолордун тизими, программасы болгону абдан жакшы. Анан эми мында сөзсүз түрдө тиги ошол теманын өзгөчөлүгүнө байланыштуу болгон маселелерди камтыганга аракет кылыш керек. Эми бул баягы ар кыл болушу мүмкүн, туурабы? Тиги кээде тиги бул тарыхый этнографияга байланыштуу болуп калышы мүмкүн, экономикалык аспектине караган тематика болуп калышы мүмкүн, демографиялык же болбосо тиги социалдык мамилелерге тиешеси бар маселелер, же бир башка мындай бир ичке конкреттүү чакан тема болушу мүмкүн. Вот ошондой болгондо дагы чакан тема боюнча дагы абдан кызык. Бул тиги ушу чакан тема аркылуу көп нерсени мындай түшүндүрүүгө болот да. Анан эми ушундай тажрыйбанын аздыгынан айрым учурларда баягы барган жерден бир сурамдоо жүргүзүп, иштеп, конкреттүү баягы мындай маектешүүлөрдү жүргүзүп, сапаттуу түрдөгү. Анан кайра келип алып, топтогон материалдарды пайдаланып, жалпылап аткан мезгилде анан караса бир нерсе жетпей калган болот да. Анан баягы мурдагы мезгилдерде айрыкча тиги эми кайра барып келиш керек дегендей маселелер дагы чыккан. Мисалы, менин башымдан ошондой нерселер өткөн.
Себеби менде дагы тажрыйба азыр деле ашып ташып кетип аткан жок, бирок ошондой болсо дагы кичине бир аз тажрыйба топтолуп калды. Ошончо жылдан бери иштеп жүргөндөн кийин ал сөзсүз түрдө жылдар бою келет экен адистикке. Бирок баягы барып алып, анан жазып топтоп келген материалдарымды карасам, аяк жагында ошо кээ бир нерселердин көңүл бурбай кеткеним, ошолор боюнча суроо бербей калган нерселерим болуп калган да. Ошон үчүн бул баштан өткөн нерсе. Ошон үчүн жанагыдай программаны түзүп, ошону жакшылап пайдалануу өтө маанилүү да. Информатор жанагы тиги маалымат берүүчү адамдар менен иштеген мезгилдерде. Анан тиги биринчи байланышты түзүү сөзсүз түрдө маанилүү. Эми баргандан кийин көпчүлүк учурларда жанагыдай талаага чыкканда жашай турган жерди аныктап, анан биринчи адам менен бир кандайдыр байланыш түзүлөт. Кээде тиги ушу бараарда алдын ала чалгын да жасалат эмеспи? Ошол жерде кимдер бар, кай жерге барып токтосом болот, ким менен сүйлөшсөм болот дегендей нерселер алдын ала дагы жүргүзүлөт. Анан эми биринчи жолуккан киши менен мындай бир байланышты жакшы түзө билүүнүн мааниси дагы чоң. Бул эми биринчи эле киши менен эмес, башкалар менен деле ошондой. Бирок баягы биринчи келген адам менен байланышты мындай бир абдан жакшы өзүңү мындай бир ишендирип, ынандырып, мындай бир жакшы максат менен келгениңди мындай сездире алсаң, бул абдан кийинки иштин ийгилигин камсыз кыла турган бир жакшы мындай бир фундамент катары болуп берет деп айтсак болот да. Анан сөзсүз түрдө тиги жана маалымат берген адамдарды сый мамиле жасаш керек. Аларды тиги кандай гана маданият болбосун, кандай тилде сүйлөбөсүн, кайсы элдин өкүлү болбосун, аларга бир сен өзүң мындайча айтканда тиги чын пейил менен келгениңди, аларды мындай бир өзгөчөлүктөрүнө, башка жактарына карабастан ушундай бир урмат менен мамиле кыла турганыңды түшүндүрсөң, ошол бир кандайдыр деңгээлде ошолор сезсе, сен ошондой максат менен келгениңди, алар сөзсүз түрдө жанагыдай бир ачылып, жакшы маанайда болуп, анан жардам берүүгө даяр болот. Ошон үчүн бир маалымат берүүчү адамдар менен иштегенде бир өзүңдү бир жогору сезбей, бир айырмаланып, бир жакшы жагынан айырмаланган кишидей көрсөтпөй, өзгөчөлөнбөй, бир жөнөкөйлүк касиеттерди дагы көрсөтө билиш керек да. Бир ошол элдин ошо өкүлү менен бир сүйлөшүүгө барып аткандан кийин. Анан эми тиги албетте тил маселеси дагы маанилүү. Тил маселеси. Эгер ошол изилделип аткан, сурамжыланып аткан элдин тилинде сүйлөшө алса, анда бул ошол илимпоздун утушу да абдан жакшы. Бул орто жердеги жанагы котормочу деген звенону мындай жокко чыгарат да. Тиги түзмө-түз байланышууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан демек алардын тилин билип аткандан кийин жок дегенде эми тилин толук билбесең да айрым бир фразалар менен бир жакшы нерселерин айтып койсоң, кээ бир элдерге, кээ бир коомдорго ал дагы жагат. Андан сырткары сөзсүз баягы ошол бара турган жердин, элдин бир көрүнүктүү өкүлдөрү, же болбосо өткөн тарыхы, маданияты боюнча кээ бир нерсени баягы сөз арасында кыпчып коюунун дагы бир жакшы жактары бар. Биз деле ошо кыргыз эли биздин элибиздин бир маданиятына байланыштуу же тарыхына байланыштуу нерселерди бир козгоп кеткендерди жактырып калат эмеспизби? Ошол сыяктуу эле башкаларда дагы ошондой тиги болот да.
Анан бул ошол маалымат бере турган адамдарга жагышы мүмкүн да. Анан эми толеранттуу мамиле жасоо кандай болгондо да дейм. Мына мен барганда жанагы Африкага туаректердин жана хауса деген элдердин, туаректер болсо жанагы көчмөн, ал эми тиги хаусалар басымдуулук кылган элдер ошол мамлекетте. Бирок ошо биз барган жерде көбүнчө туаректер басымдуулук кылат эле. Бирок хаусалар келип ошол жерлерде жанагыдай мисалы үчүн Табилот деген айылда кызыктуу бир процесстер жүрүп аткан. Ошол жерде келген хаусалар менен экөөнүн ортосундагы тиги мындай бир мамилелер, камыр жумур жуурулушууларды көрүп түшүнүүдө мындай бир ошол башка элдин өкүлдөрүнө, ошолордон чыккан жанагы маалымат бере турган адамдарга бир абдан этият мамиле кылууга аракеттендик да биз. Ушул өзүнүн бир жемишин бергендей болду да. Бир топ нерсени тиги эми котормочу аркылуу иштесек дагы, себеби биз ошол жергиликтүү элдин тили тамашекти билбейт элек. Котормочу аркылуу иштегенге туура келди. Бирок ошондой болгон учурда дагы биз өзүбүзгө бир керектүү аздыр көптүр маалыматтарды мындай жыйнап алдык дагы. Анан маалымат бере турган адамдар ачылып беришти да. Андан кийин эми мына ушу нерседе маалымат берүүчү адамдар менен иштегенде анан башка элдин эмесиндеги кыйынчылыктар же болбосо эмелерге келе турганда жана Миклухо Маклайды же болбосо тиги Эванс Причардты деле эскерсек болот, эстесек болот. Ал кандай гана эмелерди баштарынан өткөргөн жок. Мисалы үчүн тиги Эванс Причард кандай тиги ушу чыдамдуулукка барды. Бирок жыйынтыгында кандай эмгекти жаратты, жанагы саясий антропология боюнча бул классикалык эмгек болуп калды. Ошон үчүн бул нерсе ушу информаторлор, маалымат берүүчү адамдар менен иштегенде ушундай бир толеранттуулукту, чыдамдуулукту көрсөтүп, алардын маданиятына сый мамиле кылуу аркылуу бир топ нерсени камсыз кылуу болот. Анан эми бул жерде тиги дагы бир маселе бар да, тиги ушул суроону кайсы мезгилде бере башташ керек деген дагы маселе чыгат. Суроону кичине баягы биринчи байланыш түзүлүп, өзү мындай бир бири-бирибизге ишеним, жакындоо болуп калды дегенден кийин анан бере баштаса болот да. Тиги анан суроо берип жатканда ошо тиги информаторлордун дагы кээ бирлери шашкан учурлар болот. Же болбосо так эмес баягы калпыз маалыматтарды берип аткандай нерселер туюлат. Мындай бир оюнан чыгарып айтып аткан нерселер дагы болгондой учурлар болуп калат. Аны баягы илимпоз ошону сезиш керек. Анан айрым учурларда маалымат бере турган кээ бир таасирдүү адамдар да болуп калат, авторитеттүү. Ал оюн таңуулаган учурлар да болуп калат, башка кишилерди таңуулаган учурлар болуп калат. Ошон үчүн баягы мындай баланстап туруш керек да. Анан жанагыдай снежный ком деп коет эмеспизби? Ошол биринчи келген эмелерге үстүнө келип, анан башкалар дагы топтолуп ушинтип баягы изилдөөлөрдү жүргүзүү уланып кетет да. Вот ошол маалымат берүүчү адамдар менен иштөөнүн мааниси биз үчүн, биздин кесиптештер үчүн мааниси абдан терең. Рахмат.